Саламатсыздарбы? Камыр туруш дүйнө жүзү боюнча серияма кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздер менен Семит жазап жатып, жүрөгүмө абдан жакын бир окуяны бөлүшкүм келет. Семит бул жөн гана нан эмес, бул маданият, бул урмат. Менин түрк жездем бар, аты Мехмет. Ал эжемдин жолдошу, эжем болсо атамдын бир тууганы. Алар үйлөнгөндөн кийин Мехмет жездем эжеме мындай деген: "Кел, ата энеңдин жерине баралы, алардан бата алалы." Чоң энем менен чоң атам бул дүйнөдө жок болсо да, Мехмет жездем алар жөнүндө учурчак менен сүйлөдү. Алар тирүү сыяктуу. Ошол сөздөр менин жүрөгүмө аябай жылуу тийди. Ошентип алар нарынга барышты, чоң ата, чоң энемдин жерине эскерүү менен, урмат менен бата сурап Куран окутушту. Биздин ишенимде ата эне, чоң ата, чоң энелер бул дүйнөдөн өтсө да, алар биздин эсибизде, жүрөгүбүздө тирүү. Аларга биздин эскерүүбүз, урматыбыз керек. Биз чоң ата, чоң энелерибиз менен чогуу чоңойгонбуз бир үйдө. Алар бизге салтты, урматты үйрөткөн. Ошондуктан бүгүнкү Семит бул жөн гана түрк наны эмес, бул чоң ата, чоң эне жөнүндө, бул тамыр жөнүндө, бул урмат жөнүндө. Бул серияда мен адамдарга нанды ата бабаларыбыздай камыр туруш менен жасоону үйрөтөм. Комментарийге каалаган өлкөгүңүздү жазыңыз, балким кийинки бөлүм дал сиздин идеяңыз болот.